Ассаламу алейкум айымдар. Мына ушундай манты ормодон ашып калган ашкабактан сонун билинчиктерди жасап койсок болот. Кантип десеңиз, ошол видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Аябай сонун бат жасалуучу өзгөчө билинчиктердин рецептин сиздерге атайын тарттым. Каналыма подписаться болгонду дагы унутпаңыздар. Эң алгач ашкабактарды мына ушундай майда кылып тура алабыз. Ага 100 грамм суу куюп туруп, отко алып барып 15 мүнөт кайнатабыз. Акырын кайнатып алгандан кийин бизге мына ушундай азыктар керек болот. Экранга дагы, экрандын түгүнө дагы калтырдым канча грамм экендигин. Эң алгач сүткө жанагы кайнаткан ашкабактарыбызды салып алабыз. Ыстык бойдон деле сала бериңиздер, эч нерсе болбойт. Сүт муздак. Андан кийин суубузду, суу деле бөлмө температурасында. Андан соң жумуртка, сахар, сливочный маслобузду, ошондой эле сода керек болот бизге. Соданы сөзсүз түрдө уксузго күйгүзүп алыңыздар. Ошондо сода дамданбай калат. Бирок уксузду куярыңыздар менен сразу бул жака коюңуздар, болбосо жакшы көтөрүлбөй калат. Эми бунун баардыгын аралаштырабыз. Кааласаңыздар блендер менен, кааласаңыздар башка бир нерсе менен деле аралаштырып ала берсеңиздер болот. Мына ушинтип аралаштырып алдык. Андан кийин эң акырында унубузга куябыз. Куйгандан кийин жакшылап бөлтөктөрүн кетирип аралаштырасыздар. Кааласаңыздар ушул жерде миксер колдонсоңуздар дагы болот. Аябай сонун бат жасалат. Мен кашыктын жардамында гана кылып 15-20 мүнөттөгө бетин жаап койдум. Эми блинцаны кызытып туруп, ага жанагы даяр болгон блинчиктин камырын куябыз. Сөзсүз түрдө кызытыңыздар. Андан кийин четтерине видеодо көрсөтүлгөндөй кылып отту болушунча акырын кылып койсоңуздар сонун болуп ушинтип тешикчелер менен быша келет. Түгүн антарып көрөбүз. Түбү дагы бышты, кыздар, карасаңыздар аябай сонун. Буну жеген адам кайра жегиси келе берет. Карасаңыздар мына ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй кылып бышыра бересиздер. Бирок блинцаны майлап алсаңыздар абдан сонун болот. Кантип майлайбыз десеңиздер, сливочный масло менен же болбосо кыздар кадимки эле тамакка кошкон өсүмдүк майы менен деле бир аз майласаңыздар болот. Өтө көп майлабайсыздар, көп майлап койсоңуздар дагы болбой калат. Карасаңыздар бат-баттан ушинтип бышырып алабыз. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Сиздер менен сонун ашкана болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мындан дагы сонун пайдалуу видеолорду буюрса алдыңкы күндөрдө бөлүшүп турабыз.